Неге бұл жерге шақырдыңдар? Біз сіздің тапшырмаңызды атқардық. Тапшырма? Аны жасағанша біздің жақшы эле терүүбүз акты. Британдық парламенттик формат жөнүндө видео тартып келе дедим, бе? Көрсөткүлө. Демек, дебатта ар кандай форматтар болот. Жана алардын эрежелери бири-биринен айырмаланат. Биз ойногон формат британдык парламенттик формат деп аталат. Таанышкыла, бул биринчи өкмөттүн башчысы. Ал биринчи чыгат. А бул биринчи оппозициянын башчысы. Ал биринчи өкмөттүн башчысынан кийин чыгат. Сиздердин назарыңыздарда өкмөттүн Азамат, канча жолу айтыш керек? Үчүнчү болуп өкмөттүн мүчөсү чыгат. ичинде өкмөттүн мүчөсү. Төртүнчү спикер биринчи оппозициянын мүчөсү. Баса, мен ушунчалык оңой болот деп ойлогон эмесмин. Биринчи командалардын башчылары бири-бирине каршы чыгат, анан алардын командалаштары, мүчөлөр. Оңой дейсиңби? Билбейм. Эмнеси кыйын? Бешинчи болуп экинчи өкмөттүн башчысы чыгат. Экинчи өкмөттүн башчысына жооп кайтарган экинчи оппозициянын башчысы. Ал алтынчы чыгат. Акыркы спикердин алдында экинчи өкмөттүн мүчөсү. Эмесе, акыркы спикер экинчи оппозициянын мүчөсү. Ушундай ыкма менен 4 команда түзүлөт. Биринчи өкмөттүн башчысы жана мүчөсү ачуучу өкмөттү түзүшөт. Биринчи оппозициянын башчысы жана мүчөсү ачуучу оппозицияны түзүшөт. Экинчи өкмөттүн башчысы менен мүчөсү бул жабуучу өкмөт. Экинчи оппозициянын башчысы менен мүчөсү бул жабуучу оппозиция. Демек, дебаттар мындай принципте өтөт. Эки жак бар. Өкмөт жана оппозиция. Өкмөттүн да оппозициянын дагы эки столу болот. Биринчи жана экинчи. Жалпысынан 4 команда. Бирок өкмөт дагы, оппозиция дагы бирге деп ойлобогула. Дебатта баары өз алдынча. Ошентип дебатта тема берилет. Резолюция. Командалар позицияларына жараша, ал резолюция менен макул болушат же каршы болушат. Аябай маанилүү. Дебатта силер өзүңөр колдобогон көз караштарды коргоого туура келет. Бул палата шоколадты каалайт. Өкмөт тарап биринчи дагы, экинчи дагы дайым резолюцияны колдошот. Демек, өкмөт биринчи дагы, экинчи дагы шоколадты каалашат. Оппозиция болсо шоколадты каалабайт. Ал шоколаддын эмнеге жаман экенин айтат. Же болбосо шоколаддын зыянын айтып, андан көрө жер жемиштерди жеш керек деп айтса болот. Азыр болсо, ар бир спикерлердин функцияларын түшүндүрүп беребиз. Урматтуу калыска салам айтууга кубанычтамын. Бүгүн аба ырайы жан дүйнөнү күлдөтөт. Чынбы? Бүгүн мен силерге эмнеге шоколадты тандоо жакшы экенин айтып берем. Биринчи өкмөттүн башчысы биринчи чыгат жана оюнду ачат. Өзүнүн аргументин киргизет. Эгер сиз биринчи өкмөттүн башчысы болсоңуз, анда силердин атаандаштарыңар эмне деп айтышы мүмкүн деп ойлонуп, алардын сөздөрүн алдын ала төгүндөп койсоңуз болот. Биринчи оппозициянын башчысы экинчи чыгат. Биринчи өкмөттүн башчысынын башкы душманы. Ал өкмөт башчысынын аргументтерин төгүндөйт же контр аргумент берет. Мүмкүн эмес. Өкмөт шоколадты кантип каалаганын, пландаганын элестетиш мүмкүн эмес. Башкача айтканда, өзүнүн аргументтерин киргизет. Жалпысынан оппозициянын башчысы өкмөт башчысына эле окшош. Экөө бир эле нерсени кылышат. Акчачы? Каяктан акчаны аласыңар? Баш аламан. Оңбогон кылык. Алардан кийин мүчөлөр чыгышат. Бул биринчи өкмөттүн мүчөсү. Ал биринчи оппозициянын башчысынын аргументтерин төгүндөйт. Өкмөт башчысынын аргументтерин калыбына келтирет жана жаңы аргументтерди киргизет. Менин айтканым, оппозиция башчысы толугу менен жаңылашат. Урматтуу өкмөт башчысы айтып кеткендей, баса, абдан жакшы айттыңыз. Мага жакты. Сиз мыктысыз. Эң мыкты. Биринчи өкмөттүн жана оппозициянын мүчөлөрү бирдей функция аткарышат. Алар чоң ишти жасашат. Жана кээ бир мүчөлөр аны билишет. Шоколадка акчаны кайдан табасыңар? Эй, бюджет жөнүндө айтканды унутпа. Ой, билем өзүм деле, кыйын болуп үйрөтүп коет да. Акчаны кайдан табасыңар? Бул экинчи өкмөттүн башчысы. Ал оппозиция тарабын төгүндөйт жана жаңы аргументтерди кошот. Биздин оппозициядагы досторубуз жаңылышып жатат. Жана ошондой эле биринчи өкмөттүн аргументтери бизди көп канааттандырган жок. Маанилүү. Экинчи өкмөттүн башчысы жаңы. Биринчи өкмөттүн логикасын айырмалуу логика бериш керек. Кантип эле шоколадты жөн эле кааласа болмок эле. Биринчиден ойлонгула. Шоколад деген эмне? Шоколад деген бул метафора. Ошондой эле экинчи оппозициянын башчысы. Ал өкмөт тарабын төгүндөйт. Мен өкмөттүн тарабы менен макул эмесмин. Жана жаңы логиканы киргизет. Ар бир 10-чу адам өзүнөн нан албаган учурда биз шоколад каалай албайбыз. Акыркы эки спикерлер бул экинчи оппозициянын жана өкмөттүн мүчөлөрү. Аларды аналитиктер деп аташат.
Алар тең талашуучу командаларды төгүндөйт, жана дагы бир кызыктуу жөндөмдөрү бар. Мен экинчи өкмөттүн мүчөсүмүн. Жана мен бул оюнду жыйынтыктоо үчүнмүн. Алар оюнду баштан аягына чейин угушту. Демек, аналитиктер салыштырманын жардамы менен өздөрүнүн командалаштарынын айырмачылыгын далилдей алышат. Бир да команда жакшы аргумент бере алган жок. Ооба, биринчи өкмөт бирдемке кылганга аракет кылды, бирок логикада баары бир ката кетиришти. Бизге шоколаддын кереги жок. Кызыктуу оюн үчүн барыңарга чоң рахмат. Эми дебатерлордун байыркы адаты боюнча бири-бириңер менен кол алышсаңар болот. Кое турсар, тиги ким окутты? Кандайча ким? Бул сотто. Ал дебат раунд алып барат. Жана ал спикерлерди чакырат. Раунддун аягында чечим чыгарганга 15 мүнөт бар. Ошого спикерлер аргументтерин түшүндүрүшөт турбайбы? Демек, анын колунда чексиз бийлик бар. Туура. Бирок адатта сот катары тажрыйбалуу дебатерлор чыгышат. Алар атайын үйрөтүлүп, көптөгөн раунддарды соттошот. Ошондуктан алардан коркпой эле койгула. Кайрадан чечим чыгаргандан соң 15 мүнөт алар командаларга фидбек беришет. Конструктивдүү сын менен кеңештерди айтышат. Түшүндүм. Могу ким? Колдору менен бир нерселерди көрсөтүп жатты го? Эмне? Таймкиперлерди билбейсиңби? Да уж. Таймкиперлер Сыймык. Бир эле сөздү кечке кайталай берсең эч нерсе чыкпайт. А сен Азамат, таймкиперлер жөнүндө видеону көрсөң, баарын түшүнөсүң. Кутман таң, Жаш Таймкиперлер Академиясына кош келиңиздер. Биздин милдетибиз спикер сүйлөп жатканда ага канча убакыты калганын билдирүү. Аны кантип билдиребиз? Азыр үйрөнөсүңөр. Эмесе ар бир спикерге 7 мүнөт берилет. Ал сүйлөп жаткан учурда ага колуңар менен белгилерди көрсөтөсүңөр. 1 мүнөт өткөндөн кийин спикерге бул белгини көрсөтөсүңөр. Эмесе спикердин 6 мүнөт убакыты өттү. Силер аны сүйлөп жатканда билдиришиңер керек. Ал үчүн жанагы эле белгини көрсөтөсүңөр. Убакыт канчалык аз калса, ошончолук баалуу болот. Ошондуктан акыркы мүнөттө билдирүүлөр көп болот. Спикердин 30 секунд убактысы калганда бул белгини көргөзөсүңөр. Спикердин убактысы бүттү деп эми салайын дейсиңерби? Шашпагыла. Спикер силерден дагы кошумча убакыт сураганга акысы бар. Бирок коркпогула. 15 секунд бергенге силердин акыңар бар. Спикердин акыркы 10 секундасы калганда колуңарды өйдө көтөрүп, артты көздөй санай баштайсыңар. Сиздер менен Жаш Таймкиперлер Академиясы болду. Сиздин убактыңыз биздин камыбыз. Кандай экен? Издеңдикпи? Жеңдиңер. Силердин ушуңар болсо? Тимбилдинг болот. Сонун. Ал эмне? Тимбилдинг. Биз эмне? Ушунун баарын болбогон кече үчүн жасадыкпы? Сонун? Тимбилдингдин маанилүүлүгүн билбей жатасыңар. Дебатерлордун жашоосундагы эң маанилүү нерселер раундда эмес, ушинтип кызыктуу адамдар менен баарлашканда, тил табышканда болот. Силер бири-бириңерди жакшылап таанысаңар болмок. Ким билет? Жылдын аягында чөңөр кучакташып, ыйлап отурасыңар. Мүмкүн эмес. Мен конкурстан жеңиш үчүн эле силер менен видеону тарткам. Көрсө каяктагы болбогон кече үчүн кыйналып турбуз. Мен түшүнгө кошулам, Сыймык. Бул жерге кандай максат менен келсек дагы, баарыбызга кичинекей тыныгуу зыян болбойт. Акыры башка дебатерлор менен раунд учурунда дагы ойногонго убакыт келет. Биз сени раундда соттойбуз. Бизге көнүшүң керек да азыртадан. Чынбы? Жакшы, жүргүлө. Достор, менде жаңылык бар. Сезондун аягында республикалык турнир өтөт. Анда ар бир спикердин сүйлөп чыккандан күчү аныкталат. Ушты мен бүттү, бирок азыр болсо чакан сынак болот. Бул сынакта талантыңарды көрсөтүшүңөр керек. Да. Биз бүгүн атайын бири-бирибиз менен жакшы таанышканга чогулбадыкпы? Анын үстүнө катышуучуларга да белектерибиз бар. Бирок силер уялбасын деп, Дүшөн биринчи чыгат. Пойдем. Музыку.
Said no more counting dollars. We'll be counting stars. Бұл бема, өнерін көрсетпейсің барына? Майайы махаббатым, маңдайға жазған бақтым, өзіңдің татқым келеді, өмірдің рақатын. Майайы менің бақтым. Мұншалық талантты екеніңер білген емес, нем билектер көтелі? Бұл белектердің манisi жоқ болса дағы, сіздер қалаған өзіңердің манingерді аға бере аласыңар. Қол чабып тосып қойлы. Бема бұл саға. Азаматсың. Отыр бұла. Сіздер абдан таланттуыз сұрайсыңар бұл. Бирок, бұнымен бүткен жоқ. Сюрпризіз бар. Ал кергіле. Ай, емне ойнап жатасың? Резолюциядан не кем білесің? Ола, раунда команда ойнап жатамын. Резолюцияда дайым мақұл болған, жана қаршы болған тараптар бар. Анан, алар арқандай түрлері бар кем білесің? Жоқ, біз жаңа таштывадық па? Қорқып қойла ғой, оңайлы. Бүгінгі видеоңызды резолюция нелі? Бұл палата шоколад қалайды. Неме қара? Ар бір резолюцияның ачқыт сөздері бар. Ачқыт сөздер? Ачқыт сөздер жағамыш сөздер. Тақтаның жанындағы резолюцияны көрсетеді. Ал қалғандарға таушмақ сияқты түсіндіреді. Көрушілер болса, теманың түрін тауып айтышы керек. Ошондо команда утуш үчүн А, Б-га барабар экенин далилдеш керек. Демек, Анын башкы белгилерин чыгарып, Б'нын так ушундай белгилери бар экенин далилдеш керек. Демесе, резолюциянын кандай түрү экенин таптыңарбы? Жок. Фактылык. Туп-туура. Жиналга балдар. Раундта жеңиш үчүн командалар А, Б'дан мыкты, Ж жаман экендигин далилдеш керек. Бул Салыштырма. Чындыгында бул абдан эле оңой маселе. Бұл резолюцияда жеңіш үшін мыйзамды ким ишке ашырды дегенде түшүндүрүп, качан жана канча акча керек дегенде түшүндүрүш керек. Туп-тура. Турнирге алынгандай эч качан жакшы сот боло албайм го, сезип. Жакшы эле чечим чыгарып жатасың. Эгер кааласаң көздү ачып машык турабыз. Билбейм аны. Артка жол жок. Эң башкысын сен кылып койдуң. Эмнени? Бир нерсеге жетишкенди кааладым. А бул сүрөттө каяктасыңар? Бул биздин биринчи чоң турнирибиз. Дүйшөн байкуш баарына сарсана болуп, колунан келишинче колдоп жүргөн. Бул сиздин жан келген чаңыңызбы? Ушунча жылдан бери сүрөттөрдү сактап келдиңерби? Мен сага көрсөтөм ушунча жылды. Мен атым Азамат. Бұл айдан мага атымды 7-8 жол айттым. Жаттап тұра қалдым. Чынбы? Қуаныштамын? Атыңды жаттап қалған үшін қуанып отырсың? Мага сен жаш жазаларың жакты.
Рахмат. Досым, А? сен жаңағы отличник, олимпиадник, қарақор, жанаушыға деген сенсің бе? Мүмкін, эмне болду? Жөн эле, ешкімге айтқан емессің ғой деймін да. Сіз сұраған емессің. Дема, бүгін аяз сондырдадың. Рахмат. Мен алырды мұрын ұқпап тұрмын ғой, не дегендер? Оқымақ телемессің. Мұны маға апам ырда берген мұрын. Жаттап қалыптырмын. Апаң сен аябай жақсы көрсе керек, Кешір қойшы Бема. Мен сені тарынтайынша көңілім бұзайын деген емеспін. Бүгін сұрауларым бары жиінде болып жатады ғой. Бар жақшы азамат, қауатырланба. Болған сілер жақшырақ білім келген. Бір шетінен дебатқа ұшыл үшін келгем деп айта аламын. Қызықты. Шынында ма? Оа, келсен бізге өзің оқуын айтып бербейсің бе? Ана біз өз күн айтып береміз. Жоқ дегенде ұша қызықтың ба? Жарайды. Мақұл, анда мен баштаймын. Қайдамын? Түш көріп жатам ба? Бір нәрсе сезіп жатқандаймын.